Жер жүзүндө адамдар түрдүү болот. Кээ бир адамдар семиз, кээ бир адамдар арык. Бирок алардын дагы армандары түрдүү. Семиз адам канткенде мен арыктайм деп күнү түнү арыктоонун жол жоболорун издейт. Ошого каршы дарыларды да колдонот. Ал эми арык болгон адам канткенде мен семирем деп ал дагы күнү түнү ошол семирүүнүн жол жоболорун издейт. Көбүнчө арык адамдардын ичинде курт болот, ошол куртту өлтүрүү керек. Ал эми куртту өлтүрүүдө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн медицинасында эки ыкманы көргөзүп айтып кеткен. Ошонун биринчиси бул сыяктуу ашкабактын данегинде. Ал эми ушул ашкабактын данегинин колдонуунун эки жолу бар. Ошонун эң биринчиси адам ач карын ушул ашкабактын данегин жей турган болсо, ошол адамдын ичиндеги куртту өлтүрүүгө себеп. Ашкабактын данегинин колдонуунун экинчи ыкмасын азыр сиздерге айтып көргөзүп өтөбүз. Бизге керектелүүчү буюмдар менен биринчи таанышып алсак, ашкабактын данеги, ошо менен биргеликте бизге чай кашык керек. Жана бул сыяктуу стакан жана ошол ашкабактын данегин эзип, ошону аралаштыра турган бизге блендер да керек. Ошо менен биргеликте 50 градустан бир аз ысыгыраак болгон бизге суу дагы керектелет. Анын колдонуунун ыкмасы төмөндөгүчө. Блендерди ачып даярдап алгандан кийин буга чай кашык менен 2 даана кашык ашкабактын данегин салабыз. Эми 100 граммдын тегерегинде кайнатылган сууну алып, албетте эске ала турган нерсе, эгерде суу өтө кайнак болуп кете турган болсо, анда ашкабактын данегиндеги бизге пайдалуу заттардын баарын күйгүзүп жибериши мүмкүн. Ошондуктан 50 градустун тегерегинде ысык сууну биз 100 граммдын тегерегинде блендердин ичине куюп, анан ушинтип даяр болгондон кийин муну капкагын жабып, ошол блендер менен бул ашкабактын данегин 10 мүнөттүн тегерегинде ошо айландырабыз. Айландыргандан кийин сиздер көрөсүздөр, булар сүт сымал болуп калат. Анда эмесе мына сиздер көрүп турганыңыздай эле 10 мүнөттүн тегерегине чейин аз калды. Ошол убакта айланып жаткан учурда өңү сүт сыяктуу апа-апака болуп өзгөрүп, өтө жагымдуу болуп калат. Бул ыкманы эң азында 5 күнгө чейин же болбосо 1 жумага чейин колдонсо да уруксат. Пайдасы көп, бирок адамга эч кандай зыяны жок. Мына эми сиздер көргөнүңүздөр 10 мүнөт толугу менен болуп өттү. Эми ушуну стаканга куюп алып, мына ушул сыяктуу ашкабактын данегинен даяр болгон табигый суусундукту күнүгө эртең менен ач карын ичип туруу бул ашказандын ичиндеги курттарды өлтүрүүгө өтө чоң жардам берет. Аллах таалам баардыгыбызды түрдүү оорулардан сактап, ооруп жаткан мусулман бир туугандарыбызга шыпа берсин.